урматтуу эже агайлар жана студенттер. Мен Талайбек кызы Роза Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик коллежинин фактал 11-9 тайпасынын студенти. Мына жакында эле бизди кубандырган 9-май жеңиш күнү байрамы жакындап келди. Мына ошондогу биздин баатырларыбыз тоmonунан ойлорубузду Тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап сыздап элелер. Курман болду, баатыр болду нечелер. Жашасын деп биз көршүлөнүrdү. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жолборс жүрүп, жоокери жаратта табышкан. Танк алдына тайманбастан барышып, эл жер үчүн душман менен алышып, эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Апа, ак сүтүңдүн эленайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандуулугуңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурамын. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү мени кылганымды түшүндүрөсүң, апаке. Мен ага өзүм ишенгендей ишенемин. Оба, апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айта албаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум эле? Оба, апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келүүчү кыйынчылык иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп,
аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдүн эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, айымдыкке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдардын тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап, жоокердин. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мен Мекенин тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын табуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба ата, эч ким ыйлабас. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош, караныңдан айланайын ала тоо. Сенин мугалим уулуң, лейтенант Марисалбек. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям нашей Родины. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушим таял уголек. Были горсты, обгорели пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ай-рай-рай, на-ра-на-на-на-на-на, днем ночи у мартиновских печей не смыкала наша Родина очи. Днем ночь битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День Победы!
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дорогие мои боевые друзья, проходила войну с вами юность моя. Вы как братья мои, боевые друзья, боль и радость побед, вы и гордость моя. С вами вместе в атаке я шел на войне. За Москву и за Краков сражался в огне. Фронтовые друзья, дорогие мои, вы как братья сражались в те грозные дни. О годах фронтовых надо всем рассказать. То, что в сердце хранит, надо людям отдать, чтобы знали, как трудно вам было тогда. И пусть годы прошли, помним их мы всегда. Жан чачкан соғышын, жаңғырық шақырғандай, тыныштықтың ключу, тушықтың қайтымышта. Майский праздник, День Победы. Слава нашим генералам и солдатам рядовым, слава павшим и живым. От души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя. За народ, за нас с тобой. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, где ночью спят спокойно дети, где в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете. Вот солдаты идут постепенно паленой, тихо песни поют про березки до клены, про задумчивый сад и могучую иву, про родные леса, да широкая нива. Вот солдаты идут, звонко песня несется, и прекрасный ведут, в этом песне поется про геройство в бою, и про честность свою, и про верность свою, величавой отчизни. Вот солдаты идут стороной незнакомой, всех врагов разобьют и вернутся домой, где задумчивый сад и плакучая ива, где родные леса, за широкая нива. Вот солдаты идут. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз-Өзбек университетинин кесиптик колледжинин ая 919 тайпасынын студенти Мамытова Нургүл. Мен сиздерге Улуу ата мекендик согушунун катышуучусу ардагер Чоңатам Мамедов Нурдунажы тууралуу баяндап бермекчимин. Чоңатам алгач Смоленский жергесинде артиллериялык аскердик бөлүктөгү 76 мейлүү пушканын таамай атуучу наушниги болуп кызмат өтөй баштаган. Жакшы тез кыймылдап, жакшы шандагайлыгын көргөзгөндүгү үчүн Чоңатамга гвардиянын кенже сержанты деген наам берилет. Чоңатам көптөгөн шаарларды немистик баскынчылардан бошотууга катышып,
Полшанын Буга-Весла дарыясынын жээгиндеги салгылашууга, Германиянын Ордер дарыясынын жээгиндеги салгылашууда, Франкфурт шаарынын ээлөөдөгү салгылашууларга активдүү катышат. Берлин шаарына 1945-жылы 1-майында советтик жоокерлер менен чогуу кирип келишет. Берлинди ороп согушуп турушкан. Фашисттик баскынчылар көпкө дээре багынып бербей, жан алышып, жан бербей, көпкө чейин салгылашып турушту. Акыры 1945-жылы 9-майда биздин жоокерлер Рейхстагтын үстүндө жеңиш туусун орнотконго күбө болушту. Чоң атамы согуш жылдарында көрсөткөн эрдиги үчүн Варшава шаарын бошоткондугу жана Берлинди ээлеп Гитлердик баскынчыларды багындыруудагы эрдиктери үчүн Кызыл армиянын башкы командачысы Йосиф Сталиндин өзү кол койгон ыраазычылык грамоталары жана Кызыл жалгыз ордендери жана 2-даражадагы ата мекендик согуш ордендери жүрмөн кызматтары үчүн Варшаваны бошоткондугу үчүн Жуковдун улуу жеңиштин юбилейлик медалдары жана көптөгөн сыйлыктары менен сыйланган. Чоң атам согуш бүткөндөн кийин да 1947-жылга чейин Берлинди ороп кармап турушкан. Андан кийин 1947-жылдын аягында өз жери өз мекенине кайтып келди. Кайра кайтып келгенден кийин да Оштогу Жапалак айыл өкмөтүндөгү жашылча жемиштер өстүрүүчү урукчулук станциясында бригадир, кийин партком, партиялык уюмдун секретары болуп иштеген. Ал жерде бир канча көп жыл иштегенден кийин өзүбүздүн Араван районундагы Маңатай өкмөтүнө келип, бакта өстүрүү боюнча бригадир болуп көп жыл эмгектенген. Андан сырткары коммунисттик патриот адам, жакшы тарбиячы, көптөгөн насааттарын берип жүргөн дыйкан, багбан, эң мыкты адам болгон. Чоң атам 2006-жылы Ажыга барып, ажылык милдетин аткарып келген. Ажы сапарынан эсин-суу, ден-соолукта келди. Кийин чоң атам согуш мезгилинде аябай ооруп берип, ошол оорунун айынан катуу ооруп калып, 2011-жылы 9-апрелде бул дүйнөгө кайткан. Азыркы учурда чоң атамдын 6 кыз, 3 уулу бар. 60-тан ашык небереси, 30-дан ашык чөбөрөсү бар. Чоң атам каза тапканга чейин эл үчүн иштеп, эл үчүн күйгөн эр азамат, эң мыкты инсан болгон. Мен чоң атам менен сыймыктанам. Бүтүндөй Кыргызстанды быйылкы улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Ар дайым жергибизде тынчтык болсун, асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Байрамыңыздар куттуу болсун. Тоотон сону чөл бозой, убайым жайын жер козбой, узаткан жарды майданга, келиндер санар жолдосо. Атасы кеткен бирөөнүн айдына кайра келген жок, бешикте жаткан баласын бир жолу чиркин көргөн жок. Агасы кеткен бирөөнүн үйүнө тирүү келген жок, үйрүлүп турган баланын өскөндө сыйын көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жай калган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Бүкчүндө куугум келет деп сарымай каткан энеси жол карай караан көрө албай суугандай болду денеси.
кош болгун жаным дегендин. Эчени кайра келген жок, бозоруп жүргөн жарлардын бет жууган жашын көргөн жок. Кан төгүп турган майдандан, канчалар келбей калгандан, канкордун жолу тосулуп калды эле аман биздин жан. Эстейли атын ар качан, майдандан келбей калгандын, эл үчүн болор эр курман, эсеси ушул аттанган туулган жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл коюп эске рыйлабай